Казакстандын ири 8 шаарында чет элдик номурлуу унаа ээлери 15 январдан бери митингге чыгып жатат. Алар казак бийлигинин жаңы талабына макул эмес. Себеби ички иштер министрлиги 10 күн ичинде кыргыз, орус, армян номурун таккандар автоунаасы үчүн бардык бажы салыгын төлөп кайра каттоого турушу зарылдыгын билдирген. Жаңы эрежеге ылайык айдоочулар машинелерин мыйзамдаштыруу үчүн 2-3 миллион теңгеге чейин бажы салыгын төлөшү кажет. Аны төлөгүсү келбегендер автоунааны 30 күнгө өлкөдөн чыгарып турууга милдеттүү. Бул эки шартка көнбөгөн унаа ээлери Казакстандын аймагына чыгып автомобилин сатуудан башка аргасы жок. Министрлик айтылган эрежелерди сактабаган айдоочулар айыпка жыгылаарын эскертти. 2019 жылы автоунаа алганбыз. Ал 2,5 миллион теңгеге келген. Эгер аны бүгүн Казакстанга учетко койсок, унаанын баасындай сумма төлөшүбүз керек. Казакстандын ички иштер министрлиги мындай кадамга барып жатуусун чет элдик номурлуу унааларынын катышуусундагы жол кырсыктары көп катталып жаткандыгы менен түшүндүргөн. Азырынча казак бийлиги эл менен компромисс табуунун жолун издөдө. Мындай социалдык чыңалуу Кыргызстанда да кайталанышы толук мүмкүн. Себеби бизде да чет өлкөнүн номурларын таккан унаалар арбын. Алар катышкан жол кырсыктары да аз эмес. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармаларынын маалыматында Кыргызстанда жол эрежелерин бузган чет өлкөлүк жарандар коопсуз шаардын камераларына түшүп калса чек арада айып пул салынат. Өлкө ичинде жүргөн бирок ээси кыргызстандык чет элдик номурлуу автоунаалар азырынча жөнгө салына элек. Мындай ошо аппараттык программалык комплекстер ал мамлекеттерде мурун эле коюлган, бирок азыркы ушул күнгө чейин эми ушул чет элдик унаалардын ошол чара көрүү маселелери эми чечилип келатат. Ошондой эле бизде деле биздики дагы 2019 жылда эле ушул коопсуздар долбоору кирди. Азыркы учурда бизден баягы башка тиешелүү органдар менен биргеликте жумушчу топ түзүлүп, азыр ошол маселени чечүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Учурда жумушчу топ эл аралык тажрыйбаларды да иликтөөдө. Мүмкүн чет өлкөлүк унааларды тескөөдө Казакстандын усулу колдонулушу мүмкүн. Негизи Кыргызстанга сырттан келген унаалар 10 иш күн ичинде мам каттоого убактылуу же туруктуу каттоого турушу керек. Ал эми салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекстин 49-беренесине ылайык автоунааны алгачкы каттоодо тарифтик торчодо аныкталган баадан 5% өлчөмдө, ал эми кайра каттоодо 0,3% жыйым алынат. Бул тарифтик торчо жыл сайын автоунаанын рыноктук баасына, чыккан жылына, жерине жана кыймылдаткычынын иш көлөмүнө жараша аныкталат. Тарифтик торчодо так бөлүнгөн. Бул ЕЭП мамлекеттеринен кирген таблица башкача, ЕЭП мамлекеттеринин тышкары келген, үчүнчү мамлекеттерден келген таблица уже башка бааларга негизинде аныкталат. Мына мисалы орточо алып өтсөк, 2000 сомдон ушу 20 000 сомго чейин аргандай болот да. Анан могу ЕЭПтен тышкары мамлекеттердики эң эле көптү дегенде 77 000 сомго чейин чыгат экен. Мына эң эле арзаны 4 000 5 000 сомдон өйдө болуп эсептелет. Эми анткени мына биз азыр ушу тарифтик торчону иштетилип чыгып атканда бул толугу менен анализ жүргүзүлгөн. Мисалы ошол эле Россияда жана чыккан мисалы эми эң эле белгилүү Toyota Camry үлгүсүндө автоунаа болсо, ошонун баасы жана Японияда же Америкада чыккан Toyota Camry'нин экөөнүн эки баасы башкача. Адистердин айтымында унааны бажылык тариздөдө Кыргызстанга берилген жеңилдиктин мөөнөтү аяктагандыктан эми Армениядан ташылган машинелердин агымы көбөйүшү ыктымал. Себеби ал өлкөгө үчүнчү мамлекеттерден төмөндөтүлгөн бажы тарифи менен унаалар ташылып жатат. Эгер бизге Армения ЕЭПке мүчө болгонго чейин анын аймагына кирген унаа алынып келинсе, ал Кыргызстанга бажы алымсыз кирет. Бирок машина Армениянын аймагына ал ЕЭПке киргенден кийин келип, ээси Кыргызстандын жараны болсо, ага чек арада декларация толтурулуп, бажылык төлөмдүн айырмасындагы сумма төлөнүшү абзел. Например, автомобиль, ввезенный на территорию... Мисалы Армения ЕЭПке мүчө болуп кирүү боюнча келишимге кол койгон учурдан кийин анын аймагына төмөндөтүлгөн бажы алымы менен киргизилген унааны армян жараны Кыргызстандын аймагына убактылуу киргизе алат. Бирок ал мүлкүн башкаларга өткөрүп берүүгө укугу жок. Эгер ал унааны Кыргызстандын жараны алып келсе, Армениянын территориясына төмөндөтүлгөн бажылык алым менен киргени үчүн сөзсүз декларация толтуруп, бажы алымынын айырмасын төлөйт. Договора и в отношении этого Кыргызстандын аймагындагы чет өлкөлүк номурлуу унаалардын саны 2015 жылдан кийин тагыраагы өлкө ЕЭПке мүчө болуп кирген соң көбөйгөн. Себеби ага чейин сырттан ташылган унаа алгач ал жактын каттоосунан чыгып, транзиттик номур менен өлкөгө киргизилип дароо мыйзамдаштырылган. Учурда биримдикке кирген өлкөлөрдөн келген унааларга андай талап жок. Мындан улам өлкөнүн аймагында жүргөн чет элдик номурлуу транспорт каражаттарынын так саны белгисиз. Чек ара кызматынын 5 жыл мурдагы маалыматына таянсак, сырттан 1 жыл ичинде 308 000 унаа кирген. Чынара Нурсеитова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.